Социалдык тармактар дээрлик ар бир адамдын жашоосунда бекем орноду. Анын үстүнө бул жөн гана көңүл ачууга кирбейт. Интернет желеси аркылуу адамдар дүйнөдө жана өлкөдөгү окуялардан кабардар болуп турат. Ал эми акыркы мезгилде интернет аянтчалар ар кандай үгүт иштеринде, анын ичинде шайлоо өнөктүгүн жүргүзүү үчүн кеңири колдонула баштады. Шайлоонун жүрүшүндө мыйзамдуулугун көзөмөлдөө үчүн Боршайкомдун алдында атайын комиссия бар. Бул топ талапкер соц тармак менен кантип иш алып барып жатканына байкоо сала алат. Мисалы деп коеюн, эми Facebook компаниясы менен азыркы күндө Мета компаниясы менен ушу келишим түзүп, алар менен да ушу мониторинг жүргүзөбүз да. Эмне себептен дегенде, биздин талапкерлер, саясий күчтөр, мисалы саясий партиялар шайлоого келгенде көп каражатты коротушат да. Ошо каражаттардын чыгымы контролго алганга, баягы фонд тышкаруу кетпес үчүн ошо соц тармактарда төлөнгөн каражаттардын баары көзөмөлгө алынган да. Атайын жумушчу топ бар, үгүт иштери боюнча, ал жерден сиздердин коллегаңыздар бар, ал жерден жеке менчик блогерлер да бар, ал жерден алар да бизге жардам берип, биз өзүбүз дагы ошол мониторинг жүргүзүп, ошо соц тармактарын да карап турабыз. Гуманитардык диалог борбору дүйнөлүк жана жергиликтүү конфликттерди, анын ичинде социалдык баракчалардагы чыр-чатактарды, ошондой эле алардын шайлоого жана жалпы коомго тийгизген таасирин изилдейт. Анын өкүлдөрү белгилегендей, жалпысынан жаңы технологияларды колдонуу жакшы көрүнүш, бирок мындай учурда кырдаалга көзөмөл жүргүзүү жана келишпестиктин жайылышын алдын алуу маанилүү. Менин оюмча, шайлоолордо жана шайлоо өнөктүктөрүндө социалдык тармактар менен иштөөнү билүү абдан маанилүү жана бирок мунун баары чектен чыкпашы керек. Бул боюнча Европада изилдөөлөр болуп турат. Тажрыйба көргөзгөндөй, сөзсүз түрдө кылдаттык менен мониторинг жүргүзүү зарыл. Социалдык тармак менен иш алып баруу талапкерлер жөнүндө, алардын идеялары жөнүндө маалыматтын жаңы формасы жана бул карама-каршылыкты күчөтпөстөн, ошондой эле башка талапкерлердин беделине шек келтирбей жүргүзүлүшү керек. Эксперттердин айтымында, шайлоо учурунда социалдык тармактарга тараган чындыкка дал келбеген маалыматтар коомдогу чыңалууну жаратат. Интернеттик курал катары колдонууну көзөмөлгө алуу жолдору семинарда талкууланды. Шайлоонун катышуучулары тарабынан ошо ар кандай ошо технологияларды колдонушуп жана мыйзамдарды буруп кетүү же болбосо мыйзамдардан аттап кетүү нормалардан ушундай көрүнүштөр бар да. Бул көрүнүштөр ошо социалдык тармактарга да тиешелүү. Бул жааттагы мамилени ошол проблемаларды кантип чечсек, кантип бир баарын бир иретке келтирип иштесе болот деген ошо дискуссияларды акыркы күндөрү өлкөлөрдө жүргүзүп жатат. Бүгүн дагы ошондой иш-чаралардын бири. Демек, социалдык тармактардын коомчулуктун пикирине тийгизген таасири канчалык чоң экенин билип туруп, азыр ал шайлоочу болобу, башка адам болобу, көпчүлүктү өзүнө тартуунун негизги аянтчаларынын бирине айланды десек болот. Ошондуктан социалдык тармактарда көрсөтүлгөн нерселердин баардыгын талдап, тандап алуу абдан маанилүү. Уланбек Тыйканбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.